Армаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, Кутмандык ушак кечиңиздер менен сиздер көрүп жаткан 7 каналда таланттуу апалар телепрограммасы бүгүн дан азык издебей, жан азык издеп, жарпыңыздарды жазып, биздин таланттуу апалар телепрограммасына назар салып олтуруңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр билгендей, ар жекшемби сайын Куттуу студиябызга кадырлуу меймандар келип, таланттуу апалар келип, жалпы биздин теле аркылуу Кыргызстандын 7 дубанына өз өнөрлөрүн, өз таланттарын тартуулап, ыр чачыла чачып келет эмеспи. Бүгүн да мына ошол таланттуу апалар биздин Куттуу студияга келип, өздөрүнүн жагымдуу ырларын сиздерге тартуулайлы деп турат. Бүгүн студияга кайсы коноктор келди, кандай адамдар келди деп турсаңыздар, Ысык көл районуна караштуу Темир айылынан келген Көл эне апалар тобу биздин Куттуу студиянын кадырлуу меймандары. Кош келиңиздер апалар. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Аман-эсен бүгүн биздин студияга келип отурасыздар. Жалпы эле мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол топтун жетекчиси Динаргүл Уралиева апабыз келип отурат. Кош келиңиз. Мана жакшы. Рахмат. Апалар чарчап эле келдиңиздер. Жакшы, аман-эсен келип алдык. Жалпы келиңиз эми атайын көлдөн келгенден кийин бир жакшы салам алып келдик. Жалпы биздин көрүүчүлөргө карап бир амандашып саламдашалы келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр жана биздин Темир айылынын тургундары? Сиздерге Ысык көл районунан келген Темир айылынын Көл эне апалар тобунан ысык салам жолдойбуз. Рахмат, апа-пакай, бадырактай болуп биздин апаларыбыз абдан сонун көрүнөт экен, формалар өзүңүздөргө жарашып, өзүңүздөр формага жарашып. Анан айтат го, баягы Ысык көл кээде тышта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун деп. Ысык көл кандай жатат? Ысык көлдөр кандай жатасыздар негизи эле? Ысык көл азыр эң сонун, толкубайт, тынч болуп турат. Мемиреп. Мемирейт. Ошо мемиреген Ысык көлдүн ичинен биз бүгүн Кудай буйрса 7 каналга тартылууга ушу апалардын тобун алып келдик. Биздин Көл эне деп айтылып калганын себеби өзүңүздөр аты деле Кыргызстандын ала тоонун бермети болгон Ысык көлдөн анан ушундай энелердин тобунан атынан уюшулган, ошон үчүн Көл эне деп айтканбыз. Өзүбүзгө ушул ат абдан жагат. Ошо Көл эне тобу болуп уюшулганыбызга буюрса быйыл 5-6 жылдын ичи болуп баратат. Анан ошо менен ырдап жүрөсүздөр. Ошон менен эл арасында өзүбүздүн талантыбызды көрсөтүп, акырындык менен чыгып келатабыз. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз эфирден сырткарда сүйлөшүп калдык. Мына ушул топто 80ден ашкан биздин апаларыбыз бар. Мынакей биздин төрөбүздүн көркү болуп отурат. Мен тааныштырсам, менин жанымда мынакей оң тарамда отурган мына ушул топтун музыканты, таланттуу агабыз Багыт Иманбеков агайыбыз отурат. Агай, ассаламу алейкум, кош келипсиз. Жана ошондой эле биздин аксакал апаларыбыз, апабыздын да аты бир өзгөчө экен, Ганя Жасынова апабыз эң аксакалы, анан кийин Шайгүл Ибраева апабыз, Кайыргүл Сыдыкова, Жаңыл Абылгазиева, Токтобү Иманбекова жана ошондой эле Бактыгүл Исмаилова апаларыбыз бүгүн бизге жана сиздерге бир жакшы маанай тартуулап, өздөрүнүн жагымдуу чыгармаларын арнап берет. Баягы темирди ысыгында чап деген бир жакшы сөз бар го. А дегенде эле бир жакшы хор менен баштайлы. Биздин көрүүчүлөрдү эриктирбей, анан кийин маегибиз уланталапылар. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Рахмат. Бул биздин Сааданбек Байзаковдун атайы биздин Темир айыл үчүн арналган ыры болчу. Ал ыраматтылык болуп кеткен. Анан ошол ырды биз кимин кылып жүрөбүз? Ошол ырды ырдап берели. Анан биз урматтуу телекөрүүчүлөр, экранга жакыныраак чакырабыз. Бүгүн сиздерге келген Көл эне апалар тобу өздөрүнүн айылынан чыккан таланттуу агаларыбыздын сөзүнө жазылган оңуна таандык Темир айылы деген жагымдуу чыгарманы аткарып берет. Кабыл алыңыздар. Menin mekeni, kuanı sana gelemin, emri koz, emri soğuk, altın beşeği, emri koz, emri soğuk, altın beşeği.
Yaylo dövündü Dışacı Cayla sardın Taze havası Dışacı Cayla sardın Taze havası Isık göndercerim var Tellide benim nerim var Irısım var cerim var Aydın var elim var Allah todo cerim var Tellide benim nerim var Irısım var cerim var Aydın var elim var Aydın var elim var Кол чабуулар болсун. Биздин көрүүчүлөр да кол чабат, өзүбүз да кубаттап кол чаап туралы. Негизи эле баягы туулган жердин топурагы алтын дейт го. Анан апалар бардыгы биздин студияга келгенде, ушул берүүгө келгенде өздөрүнүн жерине бир жакшынакай обондорду жаратып гимн кылып алышкан да. Булар да сиздердин айылдын гимни турбайбы? Буюрса ошол гимн кылып алып алганбыз да. Бакыт аке, канча жылдан бери ушул апалар менен иштешип келесиз, чертип келесиз? Кыйынчылык жаратып, кыйнайбы апалар сизди? Че кыйнабайлы? Апалардын баардыгы ыргашыктуу, музыканын тилин түшүнөт. Иштешкен болсо 3 жыл 4 жыл болуп калды. Жакшы мага жеңил булар иштеш. Оңой. Оңой да, таланттуу да. Ушул топ баягы түзүлгөндөн баштап эле ушул апалар менен иштешесизби аны? Ошондой эле болуп калды да. Жакшы, бул жерде урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин апалардын эң аксакалы, улуузу, сулуузу десек болот да. Бала айтып коет го, кийимдин жакшысы жемпир болот, аялдын жакшысы кемпир болот депчи. Анан биздин Ганя апабыз отурат. Салам Софа. Апабыз болсо сиздерден биринчи келген. Өзү баягы аксакал болсо дагы биринчи ушул жерге келди да. Биз саат мынчага чакырсак деп, андан 2 саат мурда эртерээк келген. Апабызга бир ыраазычылык билдирели. Апабыз кош келипсиз. Рахмат. Мана жакшыбы? Топтордойт экенсиз. Мына ушул баягы аксакал экенсиз. Анан топтордап жүрүп чарчап калган күндөр болобу? Тигил жакка барыш керек, формаларды көтөрүп алып, кыйынчылык жаратпайбы? Эми андай деле чарчаган деле учурга келелек болушум керек деп эми. Жаш элемин да Жаш эле ушу калбай жаштардан ушулардын арасында жүрсөм экен деп өзүм деле ошону үмүт кылып эле булардын биринчи эле айткан сөзүнөн эле кечикпей барып араларында жүрүп жоопкерчиликтүү болуп, үйүн дирилдеп калган кез болсо дагы ушуларга жандарымда кошулуп жүргөндү өзүм ошону сыймык көрүп ушулар менен чогуу жүргүм келет дайым эле. Жакшы. Арбаттуу телекөрүүчүлөр, жалпы эле биздин телекөрүүчүлөр ушул таланттуу апалар телепрограммасын республика боюнча ушул апалар көп көрөт да. Анан алардын арасында дагы улуу аксакалдар бар да. Анан бул топто да сиз экенсиз аксакалы. Анан ошон үчүн жалпы биздин көрүүчүлөргө айтарым, мынакей апабыз 85 чыкса дагы чарчабай, жоопкерчиликтүү болуп, элден биринчи келип, элдин эң артында кетип деген. Анан ошол 85 жашка келгенден кийин баягы өзүңүз айткандай үн дирилдеп деп атпайсызбы? Үндү сакташ өтө эле кыйын да. Артисттер деле 85 жашка келгенде үнүн сакташ өтө кыйын болуп калат да. Сиз кантип сактайсыз? Эми билбейм, эми өзүмдүн Тумаса талантпы? жаратылыштан эле берилген үнүм болсо керек. Бала кезимден бери эле ырдайм, но баягы жыл өткөн сайын үндүн чыгышы, үндүн ырдалышы ушу ички органдардын состояниясын болуш керек да. Анан уже өпкөң бөлөкчө болуп, жүрөгүң бөлөкчө болгон кездерде ошо жана көкүрөк дирилдейт деген бекер айтылган сөз эмес. Ошо дирилдеп калса деле булардын жанында жүрөм. Булардан жакшы ырдайм да коесуз. Жакшы ырдабасам деле ушулар Атыңыз дагы жаксам экен деп жүрөм. Атыңыз да өзгөчө экен, Ганя деп. Кичинекейиңизде баягы апаңыздан сурап калчыңыз беле? Эмне үчүн менин атым Бактыгүл койгон жоксуң, жобосо Жипар койгон жоксуң, менин атым эмне үчүн Ганя деп. Менин өтүп кетишти го, менин ийнем татар болгон. Ийним?
Анан ошол киши ошо Татарстанда тетиги Кыргыз Казакстанда жүрүп төрөлүптүрмүн. Анан ошол жакта ушундай атты коюшуптур. Ганя деп. Ганя деп анан Гайния деп коюптур да. Анан кийин анан Ганя болуп калдым. Ганя болуп жүрөм. Темир айылына келгенде эле Ганя болуп калдыңыз. Азыр темир айылдыктар Ганя апа деп кайрылышат. Ганя апа дешет баары эле. Жакшы. Бүгүн бизге кайсыл ырды аткарып берейин деп турасыз? Мен азыр баягы карыган сайын жаштыкты киши жакшы көрөт экен. Ушу Керимбаевдин Гүлмин жаш деген ырынын музыкасына жазылган элдик куплеттерди ырдап берейин. Өзүңүз жазып алгансыз ал жагын. Келиңиз анда эмесе. Жас жүздүн жарымы элүүгө чыккан карыбы чачыңды бурак басса дагы өчпөсүн жүрөк жалыны өткөндү ойлоп эстесем өзгөрдүм бир аз деп кетем мүнөзү шайыр адам каңай 60-70 кеп бекен мүнөзү мендей кишиге да 85 жашың кеп бекен жылгындай жашты кыйбаймын жаштардын ырын ырдаймын жылт этип жылдар өтсө да мен 25-тен жылбаймын манатын ойлоп байкасам калп эмес чынын айталам каалаган күнүм жашарып мен каалаган кезде картаям каалаган күнүм жашарып мен каалаган кезде картаям Кол чабуулар болсун, эч убакта арыбаңыз, карыбаңыз, ушул топту эле ырдап эле ушул топтун баягы аксакалы болуп жүрө бериңиз. Ал эми сиздин жаныңызда дагы бир татынакай болгон сыйкайган апам отурат. Шайгүл Ибраева апа, кош келиңиз. Абдан жашнакай болуп созулуп. Бала кезиңизден ушундай созулуп жүрчүңүз беле? Башынан эле созулган аягым өзүм мактап турбасам болбойт. Катуу эле сүйлөй бериңиз апа. Кош келиңиз. Өзүңүз ушул топко кошулардан мурун эмне иш кылдыңыз? Каякта жумуш иштедиңиз? Ушу маданият тармагында иштеп көрдүңүзбү? Ошол боюнча айтсаңыз кененирээк. Мен маданият тармагында бала күнүмдө ырдап Апа катуураак сүйлөй бериңизчи. бала күнүмдө кружокторго катышып мектептен ырдап жүрчүмүн. Андан кийин турмушка чыккандан кийин турмуш жолу башкача болуп көп жыл бою соода тармагында иштеп 8 жыл болду үйдө отурам. Бирок үйдө отурбастан ушинтип группабызды түзүп алып көп иш чараларга айыл өкмөтүндө боло кайсы жактарда чакырык болсо ошол жерге барып ырдап көңүлүбүздү ачып жүрөбүз. Бул топ бизге жагат, ынтымактуубуз, бирибиздин сөзүбүз бирибиз угабыз дегендей. Бирибизди көнүп, бирибизди таанып, жашнакай үй бүлөдөй жашайбыз. Жакшы, эң башкысы баягы жетекчинин сөзүн угабыз деп атасыз. Жетекчинин сөзүн угуп ынтымактуу эле топтун өмүрү узун болот да. Анан ушундай телеге чыгып калганда, ырдап калганда балдар көрүп, неберелер көрүп, чоң апам, тайнем деп сүйүнүп калышабы? Сүйүнөт.
аябай сүйүнөт. Апа ушинтип үйгө турбастан ырдап жүргүлө, баарыгыла эч жактан калбагыла деп поддержка берип турат балдар, кыздар, келиндерим. Мен ошого чоң ыраазымын. Эл журтума деле ушинтип тартуулаганыбыз биз чоң сыйынып болуш керек. Эл журтубуз көрүп атып деле ыраазычылыгын көчөгө чыкканда көрдүк, сиздерди жакшы выступление болду деп ыраазычылык биз кадимкидей ыраазы болобуз. Жакшы маанайыңарга жактыбы дегендей. Жакшы, Шайгүл апа. Бул камераны карап, жалпы ошол айылдагы элге, балдарга бир салам жолдоп койбойсузбу анда? Мейли анда. Кымбаттуу эл журтум, Үчтемир айылынын тургундарына жалындуу ысык салам биздин энелер көл эне тобунун атынан. Балдар, кыздарыма, келин кесектериме, эл журтума дагы чоң жалындуу ысык саламды тартуулай беребиз. Анан эмне ушундай күндөрүбүз көп болсун. Бат-баттан чакырып турсаңар, улам келип турат. Буйруса. Силерге да чоң рахмат, 7 каналдын кызматкерлерине. Чакырып, ырларыбызды элге тартуулап кызмат өтүп атканыңарга ишиңерге ийгилик, өмүрүңөр узун болсун. Рахмат апа. Шайгүл апа, анан баягы салам жолдогондон кийин азыр Темир айылындагы жалпы туугандар, жалпы кыргыз эли көрүп атат да. Анан дароо эле артынан бир чыгарма аткарып бериңиз эми. Буюрса. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Алымкан улуу махабат дегенде. Мына сага. Сүйүү жөндөрлөрдөн да берейин. Андан эмесе каалабыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. To'xtog'im suygan alim qanday to'lirdi qildirdali. Tursa-da zamon dünlerim dolur qizil bilenim. Aqlga jaqqan alim qanday aytılır yürektenim. Eyvallah. Aqlga jaqqan alim qanday aytılır yürektenim. Alatotang atkanday alımkan eleng akmangday toqomudun uşulu süysün ay solu basların akkanday toqomudun uşulu süysün ay solu basların akkanday. Talasqa barçı elmenen tamaşa orçu elmenen tohtog'ul suygan alim qanday tengelji issiq ko'lmenen tohtog'ul suygan alim qanday tengelji issiq ko'lmenen. Tağdırın elini çeçmeyen baymana aytkana karat toktog'ul üçün öçmegen ayalımkan ulu mahabat
Тоқтол үшін өчпеген алынған ұлы махаббат, алынған ұлы махаббат. Кол чалгар болсун, барыбыз мемиреп ушундай токтогул менен алымкан сүйүүнү элестетип кеттик. Апабызга ыраазычылык билдирер, ар дайым ушундай топто аман болуп, ырдап, баягыл чарчабай, чалыкпай жүрө бериңиздер. Эң башкысы сиздер баягы аксакалдуу карыя агып жаткан дарыя деген бир жакшы сөз бар эмеспи? Аксакалуу болуп ушул топтун жалпы кыргыз элине талантты тартуулап жүрө бериңиздер. Ал эми мына ошол биздин Көл эне апалар тобунун да бир мүчөсү Кайыргүл апабыз отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Мына жакында эле мына ошол энелер күнүнө карата дагы биз майрамдык чыгарылыш тартканда келип өзүңүздөрдүн бир жагымдуу маанай тартуулап кеттиңиздер. Негизи эле Кайыргүл апа айтсаңыз, мына ошол өзүңүз топто ырдап жүргөн канча ырыңыз бар? Репертуарда канча ыр бар? Көп элеби? Эми көп кимибизде деген ырым бар. Сүйүү жөнүндө да. Сүйүү жөнүндө бар да. Анан кусалык деген ырым бар. Асылбек Өзбековдун жанагы эми ал кез кайда эле деген ыры бар. Анан дагы эле көп эле бар. Анан кенеде чагымда деле ырдап жүрчүмүн, алар деле бар. Туулган жерди сагындыруу деген ыр менен баштаган биринчи. Баягы апалар айтып калат да, жаш өтүп калгандан кийин ырды баягы жапташ кыйын экен. Бир куплетин жаттасаң, бир куплетин унутуп калабыз депчи. Анан астыңызга кагаз-багаздарды коюп. Жок, билем да. Бир карап коюйн атасыз. Коркуп кетем да. Жаңылып калам балким депчи. Чынтын жаңылбас жак, мүндүрүлбөс жак болбой, жаңылбай айтпашыңыз керек. Анан өзүңүз кайсыл тармакта эмгектендиңиз? Мен өзүм бухгалтер болуп иштедим. Бухгалтер болуп иштедим, ушул жашка чейин иштедим. Аз эле болду, эми жаштарга өткөрүп бериш керек экен. Бирок мен кесибимди сүйөм, дагы эле иштегим келет да. Место бербей атат. Чакыруулар болуп атат, балким иштейбиз деген ой бар да. Дагы. Сиздей баягы тажрыйбалуу инсандар керек да. Анан мүмкүн бир жерге чакырып калса, ал жака жумушка кетип калсаңыз, анан апалар тобуна ырдаганга жетишпей калбайсызбы? Жетишем барына. Чакырып калып атат ошо пансионаттарга анан. İşte get koyun diye. Эн соолук болсо иштеп турганга эмне жетсин. Buyur, туура. Ошондуктан иштеп турайын дең. Иштеп турайын. Жакшы, азыр кайсыл чыгарманы ырдап берейин деп атасыз бизге бүгүн? Ошо азыр сагынам деген ырдап берейин, э? Кимди сагынасыз? Жумабайды. Көп кишини сагынам деп коесузбу? Келиңиз анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүт жерден айтууга болбойт деп коебу. Эфир бүткөндөн кийин өзүм кулагыма ачып коебуз да. Анда эмесе сагынуу чыгарманы аткарып бериңиз, келиңиз. Ayıldı arı jağından almalı kalkoz bağından koluma kızdı gül alır koştoşkon gündür sağından koluma koştoşkon gündür sağına Yaştıktı oşolu çağından tintadı ömür bağlanan Caykalgan güldürünün Yaşıngan günde sağınan Caykalgan güldürünün Yaşıngan günde sağınan Canday canıdan köp alır
Kılçakta kayrılır kıyılgan günde sağına Ay var ya. Kılçakta kayrılır kıyılgan günde sağına Sağına canım sağına alısın kaltem canından süygönül istip sağını hengayın ekken bardan süygönül istip sağını hengayın ekken bardan süygönül istip sağını hengayın ekken bardan Kol çalar болсын. Сүйгөнүн эстеп сагынуу эң кыйын экен баарынан дейт. Чындыгында сүйжөндөрлөр жакшы, мааниси жакшы. Анан Динаржик айтсаңыз, мынакей президентибиз апаларга бир жакшы шарттар түзүп берип атпайбы? Пенсиясын көбөйтүп атат, анан баягы ар жакка барасыздар, бул жакка барасыздар, форма тиктиресиздер, баардыгы келе акча, чыгым, пенсиядан эле тиктиресиздерби же атайын спонсорлор айыл өкмөт тараптанбы, райондук администрация тараптанбы жардамдар болуп турабы? Эми биз ушул көлөне тоо уюштурганыбызга 5-6 жыл болуп баратат буюрса. Анан акырындык менен өзүбүз башында баштаганбыз, өзүбүздүн аракетибиз менен, өзүбүздүн күчүбүз менен. Анан кийинки учурларда акырындык менен айыл аймактагы чакан иш-чараларга катышып, анан акырындык менен кийинки жылдары буюрса республикалык масштабта чыгып атпайбызбы? Анан ошого көмөк көрсөтүп атышат биздин айыл өкмөтүбүз, Молдокматов Нурдин Асанбековке, анан бул айыл өкмөтү анан депутаттарында төрагасы Деркенбаев Олжон, мына ошолор бизге көңүл буруп, финансылык жактан каржылап келатат. Ыраазыбыз, колдоо көрсөтүп атат, ыраазыбыз. Биздин анча-мынча пенсиябыз эми ар тарсак жетпейт, бери тарсак бери жетпейт да, бирок ошо көмөк көрсөткөн жардам менен биз ушундай деңгээлге жетип келатабыз. Андан сырткары ушу шайыр апалар биз деген ошол эле иш-чараларга катышпастан ушу керемет ысык көлүбүздө, керемет Кыргызстаныбызда сонун жерлер бар. Ошондой жерлерге барып эс алып келгенге дагы мүмкүнчүлүк болуп атат. Себеби бизде деген ар бирибизде мынакей баатыр энелер бар, ардактуу апалар бар, эне даңкын алган. Ушундай балдарды төрө өстүрүп турбуз, алар дагы бизге спонсор болуп дегендей ушундай жакшынакай көмөк көрсөтүп атышат. Ошолордун аркасы менен дагы көп жерлерге барып, кыдырып, өзүбүздүн өнөрүбүздү тартуулап келатабыз элдерге. Анан акырындык менен такшалып келатабыз го деп ойлойм. Буюрса жакында Көзөр кезинде баягы жайкы сезондо аябай иш-чаралар көп өтөт эмеспи? Анан азыркы убакта иш-чаралардын баарына ушул апаларды алып барып атышат да. Себеп дегенде апаларыбыз ак элечегин кийип, татынакай болуп, астыда отурса бир өзүнчө бир көрүп берет да. Анан сиздер да жай менен ушундай чакырууларда жүрөт болсуңдар, иш-чараларда, маданий иш-чараларда. Акырында башында кичине бир чабал болуп жүргөнбүз. Анан эми азыр жакшы чакыруулар көп болуп атат. Мынакей маареке болгон атат буюрса, ага да чакырык болду. Ага чейин деле чоң нерселерге катыштык. Республикадагы жанакы энелердин күнүнө, көгүлтүр оттордун баарына катышып келатабыз буюрса. Жакшы ушул топ мен ойлойм аябай ынтымактуу, жакшынакай апаларданбыз. Бирибиздин сөзүбүздү эч убакта терс кабыл албай, ушу оң жол менен жакшы ынтымак менен ушундай деңгээлге жетип келатабыз деп ойлойм. Жакшы. Буюрса эми биздин теледен көргөндөн кийин да ошол Ысык көл областы, ошол маданият тармагы сиздер да чакырат болуш керек, келип биздин иш-чараларга катышып бергиле деп. Себеп дегенде сиздер мондай ажайып кооз формалары, кыргыздын улуттук кийимдери, ошол жерде бир кайсыл иш-чара болбосун бир көркүнө көрүп кошуп турат да. Сиздерге окшогон апаларыбызды көргөндө кубанабыз, сүйүнөбүз, сиздер менен сыймыктанабыз дегенде, Анан келиңиз Динаржы, бир жакшы чыгарма аткарып бериңиз.
Сиз дагы эми топто болгондон кийин өзүңүз жана эфирден сыртта айтып калдыңыз, мына комузду үйрөнүп атам, бирза комуз чертип калдым деп, а? Комуздун коштоосунда бир чыгарматтар. Баягы кичине өзүмдөрүмдө бар болсо керек, бирок ошо ушул Шайыр апалардын тобуна кошулгандан баштап кичине аракет кылып бир комуз үйрөнүп алдым. Анан өзүмдүн ырларымды кичине чертип жүрөм эми. Телекөрүүчүлөр кабыл алат деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден ушул топтун жетекчиси Динара эжекебиз комузду жаңы гана үйрөнүп атат. Ошондуктан жакшылап көңүл буруп назар салыңыздар. Кеттик анда биз. Сайраган булбул келинде көшүлтүп көзгө илинбей жаш кезеге төп турбайбы жадырап жайнап билинбей жадырап жайнап билинбей жаш кезеге төп турбайбы жадырап жайнап билинбей жадырап жайнап билинбей Уландар менен алышып, селкилер менен жарышып, жүргөн кеш түссө эсиме, жүрөгүм кетип сайышып, жүрөгүм кетип сайышып, жүргөн кеш түссө эсиме, жүрөгүм кетип сайышып, жүрөгүм кетип сайышып. Чиедей болгон садага чыкпайт кобул кез санадан чачымды бурулбаса да картайтпайт мени замана картайтпайт мени замана чачымды бурулбаса да картайтпайт мени замана картайтпайт мени замана картайтпайт мени замана. Ол чалар болсун. Кыргыздын өрүк комузу, кылымдын мукам добушу деп комузду жаңы чертип аткан эмес, көп эле чертип калган, такшалып калган киши эле чертип койдуңуз. Бир кол чаап кол келиңиздер, Куттуктап. Бүрүздөн байгыл топко кошулгандан кийин музыкант керек болот, аккордеон чертиш керек, комуз чертиш керек, бирөө шылдыратып туруш керек, бирөө дагы азыл таякты каккылап туруш керек, Апаларга үйрөтүп атасызбы ошолорду карматып? Буюрса акындык менен келип атасың. Ушинтип бар анан фольклордук топ болуп алды, а? Буюрса. Эми жана башына келгенде Темир айылы жөнүндө бир жакшы хор аткарып бердиңиздер. Эми дагы бир хор аткарып бересиздер, кийинки хорду кайсыл хорду аткарып бересиздер чогуу? Бизде ушул көп эле ырдап жүрөбүз, баары бизде деген элдик ырдан баштайлы. Ошол чыгармадан кеттик. Isık desen ısık ölürüzde, salgın desen kuyruk ölürüzde, nazik desen anlattın gülümüzde, car desen gününün marımızde, nazik desen anlattın gülümüzde, car desen gününün gönlümüzde. Aksakalın caykalkan ata bizde, ırış kötüp balpaygan ene bizde, kadırlasan kadır keşsene bizde, kalağanın tavılar var bizde, kadırlasan kadır keşsene bizde, kalağanın tavılar var bizde. Qanday gündür jakal gündür ağa, seyirlep ne qalasan bardығы var.
Колчолор болсын. Урматтуу телекөрсөтөр, сиздер болсо Көнене апалар тобунун талантына ортоктош болуп жаткан чагыңыздар. Ал эми бул топтун дагы бир сулуу эжекебиз, Жаңыл Абылгазиева эжекебиз. Кош келиңиз. Мына жакшы отурасыз. Ушул баягы формалар боюнча сурагым келип атат да сизден, Жаңыл эжеке. Формаларды каяктан аласыздар, же өзүңүздөр тигестерби, өзүңүздөрдүн араңыздарда ушул кол өнөрчүлүк менен алектенгендер барбы? Кол өнөрчүлүк менен алектенгендер да бар. Форманы заказ менен да алабыз. Бул форманы болсо чогуу келип эле бул кыялдан заказ кылып алдырганбыз. Атайын. Анан биздин 4 формабыз бар. Кудай буйрса дагы бирөөнү заказ кылып атабыз. Өзүбүздүн эле аракетибиз менен, балдарыбыздын аракети менен. Анан айыл өкмөт ушу жакындан баштап бизге эме көргөзө баштады, көмөк көргөзө баштады. Айыл өкмөтүбүзгө ыраазычылыгын айтып кетти биздин жетекчибиз. Формаларды көбөйтөйүн деген дагы пландар бар. Ооба, буйрса. Сиздерден биринчи келген Гани апа айтып калды, алар болсо азыр Дордойдо жүрүшүптүр. Таптакка калган теетайлар да болот. Алдык буйрса алдык. Ошого кечик. Буйрса качан көрөбүз ал теетайлар менен сиздерди? Кийинки тойдо, той эмегинде тойда. Кийинки эфирге чакырганда Буйрса. теетей менен келиңиздер. Жаңы форма. Элечек баягы бизде апалар топторунда көп апалар баягы кол өнөрчүлүк менен алектенген артында элечектерди өздөрү тигип алган учурлар болот, өздөрү орогон учурлар болот. Сиздерде андайлар барбы? Биринчи башталганда элечекти колго орогонбуз. Өзүңүздөр. Өзүбүздү. Анан кийин муну болсо кийин заказ. Бизде 3 түрлүү элечегибиз бар. Бул форма менен кошо ушул элечекти алганбыз, анан ушуга ылайыктуу деп анан ушуну кийип жүрөбүз. Же болбосо 3 элечек, 3 бөлөк элечегибиз бар. Ар бир баягы форманы кийгенде өзүнүн 3 бөлөк формаларыбыз да бар, элечектерибиз бар. Форманы кийгенде өзүнүн теетайы Буйрса. по цвет болот турбайбы? Ылайыктап атабыз. Жакшы, анда эмесе Жаңыл апа, кайсыл чыгарманы бүгүн алып келдиңиз атайын көлдөн бизге даярдап? Көлдөн даярдап арчалар дале жаш бойдон дегенди аткарып берсем. Сайбай кеттик. Karanın üzgün gülükte al günler kaldı kattayda arçalı etti etekte ayıldaş öskün çakkayda kayda 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 yensetken oşal caz kayda Kolunday toylap jarışıp Işkının tergen törgayda Samaydı betke sapırıp Salıtın bir soktun jel gayda Var bu ayla kaldı gayda Sen gayda bugün men gayda Al gündür alыс ketсе da Ayrılmay ümit jakşoydum Özgürtüp mezgil taktırdı Ömürler örgü tap koygun Birge oynap biz oynoğun Arçalar dale jaş koygun Birge oynap biz oynoğun Arçalar dale jaş koygun Arçalar dale jaş koygun Колчолор болсун. Токтоп эже, саламатсызбы? Кош келипсиз. Баягы апалар ушинтип урдап кетип калганда айылдагы уйду ким саайт? Нандын ким жабат дегендей. Сиздер ушинтип урдап жүрө берсеңиздер. Токтой албайсаңыз. Сен билгенде айттың го. Уюм бар болчу, билгенде айттыңбы? Үйдө балам бар. Келин бар. Балам саап калат. Ооба, келин уул бар. Бирок алар башкача өздөрүнчө турат. Анан үйдө мен
балам менен турам, ошол саат кылат мен кеткенде. Баягы айылдын турмушун билебиз да, баардыгы мал менен, эртең менен бадага уйду кошуш керек, кечинде тозу алыш керек жаш баладай да. Анын сүтүн кайнатыш керек, майын сызгырыш керек дегендей. Анан баягы үйдө балаңыз кылып турат да ошо жумуштардын баарын, а? Жакшы. Кандай дейсиз? Кесибин турат. Бизде тигил сүт, сары май ушул Токтойдун колунан чыгат деп коесуздар апалар. Башынан ушундай кесип Токтoj эже мына ушул топ менен баягы чогуу отуруп, Бакыт байкени кошуп алып, репетициялар канча күндө бир болуп турат? Күндө чогулуп турасыздарбы же бир жумада, же бир айлаппы? Бизде мындай да, жакын арада неме бересиңер дегенде биз бат-баттан жолугабыз. Мындай неме болгондо бир жумада 2 жолу репетиция кылып турабыз. Даярданып турасыздар. Даярданып турабыз. Тез арада ушундай керек десе, биз анда күнүгө келип репетиция кылабыз. Ал эми формаларды өзүңүздөр үйүңүздөргө алып барып, жууп, тазалап, карап турасыздарбы же анын баарын Динар эжеге жүктөп коесуздар, жууп келип форманы кийин тазалап. Ар ким өз үйүбүзгө алып кетебиз да, бешилке кыйлып коебуз. Даярдап коесуздар. Даярдап Форма коебуз. Ооба. Бир жака чыкырык болгондо WhatsApp'ыбыз бар, өзүбүздүн группа. Ошого жазабыз, саат баланчада чогулабыз. Ошо боюнча кезигип чогулуп турабыз. Мына ошол өзүңүз кайсы тармакта эмгектендиңиз? Мен мурун немеде училищаны эле бүткөм, андан кийин деге турмушка чыккандан кийин анан саанчы болуп иштегип, айлык немелерде иштедик. Анан азыркы эс алуудабыз артык. Азыр деле саанчы болуп үйдөн Азыр деле үйдөн. Эң башкысы майыңыз, сүтүңүз, баардык айыл жер кезинде ошол да, оокатчылык ошол болгондон кийин баягы шаардагылар ушундай күтүп калат, айылдан сүт келет, айылдан сүсүмө келет, каймак келет да. Анын сыңарындай шаардагы балдар барбы бул жакта да? Бар. Аларга жөнөтүп турасыз. Ооба, Ичпей мындай. жебей чогултуп жашнакай кылып, банкаларга салып, Мындай ойго келгенде берип турабыз. Балдар окуйт. күтүп турушат алар. Апам эмне салат болду келгенде, да? Айылга барган. Айтышат, айылга барабыз баланчасын, апа неме жолуткондон чогултуп берип коебуз. Мына ошол топ түзүлүп атканда, Динар эжеге топту түзүп атканда, көп апалар ушу эми ырдабай эле койсомбу, эл эмне деп айтат, анан баягына келин ырдап кетиптир деп көп эми ушундай угабыз да апаларданчы. Анан бирок топко кошулгандан кийин кайра бизди колдоп, баягы сүйүнүп, жакшы сөздөрүн айтса сүйүнүп калабыз. Сизде да ошондой болду? Эми ал жака эмне кошулуп, ырдабай эле койсомбу, үйдө отурсамбы деген кыялдар, ойлор. Жок, а дегенде кичине неме кылдык, тартканчыкта дегенде деге айылыбызда аккордеон неметпей таба албай калдык да, чертип бергени көрүмүн жалдап, мындай неме кылып. Андан бирок жок, чакырган жерден калбай барабыз. Буюрса эми мынакей баардык иштен Динар эжеге кыйынчылык болот да. Шарт эле баягы көч бара түзүлөт деп аткан. Анан башында чын эле кыйналасың, анан кийин элге тааныла баштайсың, анан теледен чыга баштайсың, радиодон чыга баштайсың, анан сиздерди сыйлагандар көбөйө баштайт, Азыркы убакта тойго чакырып калганда учурлар болобу? Кел ырдап бериңиздер тойдо. Же бириңиздердин тоюңуздар болгондо, баягы неберелердин тою болгондо топтор бар ырдап турасыздарбы форма менен? Эми общий барбасак да бир экөөбүз барып катышып турабыз мындайда. Биз негизи ушул топ башы уюшулганда айтып атпайбызбы? Бизден бул инструмент жагынан көп эле кыйналып, жалдап дегендей. Анан акырындык менен мынтип жакшы чогулуп келатабыз. Бирок башында бизди чогулткан негизи айыл өкмөтүнүн тармагындагы иштегендер ушу бизди чогултканда, биз топ түзгөндө себеби дегенде апалардын күнү болот экен, ар кандай иш-чаралар болот экен, ушундай ырдап бериңиздер деп бизди чакырган. Анан ушу чакырыктарга ушу топтор чогулуп калыптырбыз. Анан баарыбыз эле карасак бирибиздин жылдызыбыз келишип, чын эле ушинтип ырдап жүрөлү деп, өзүбүзчө кичине чайпай ичип жүрөлү деп ушинтип уюшуп алганбыз. Жетекчи деле жок болчу, өзүбүз эле келебиз болуп эле уюшуп алганбыз. Акырындык менен эле уюшуп алганбыз. Анан кийинки күндөр моундай чоң иш-чаралар болуп атканда, анан жетекчи деген ошо кийинки эле учурда уюшулуп калды. Ошо өзүлөрү болбой сен жетекчи болуп бергин деп ошол. Анан жетекчинин аркасында да бир чоң жардамчы керек экен, себеби дегенде ушунча акча келип атат. Өзүбүздү акырындык менен финансы жагын чогултуп атабыз. Анын баарын көзөмөлгө алып туруу да керек экен да. Анан буюрса биз баягы өзү чакан ишканасы бар, иштеп жүргөн ушу жаңы эжебиз финансы жагын аябай так аткарып берет деп ушу жаңы эжебизге өткөзүп берип аябай ишенебиз.
ошону менен бизнеске аралаштырып жатчан бар. эми бар эле отчет берип турат да, бар эле отчетду жакшы берип турат. Ооба. Бирсин оборотко коет, айлантып, Айланса деле бизге эми калганы бизге жетиштүү деп эсептейбиз. Токтой эже, келиңиз эми бизге бүгүнкү алып келген ырыңызды аткарып бериң. Муңгай чарбына арнайын деп турасыз, аткарайын деп турасыз. Жеңишбек Шамшиевден кечирип кой деген бар. Кеткенибиз. Балбылдап көзүң элестеп, бассамда турсам сен эстеп, башкага көңүлүм оралбай баягы күндөр элестеп, башкага көңүлүм оралбай баягы күндөр элестеп. Erkele kalsam asılıp, et yürüp ceri жазылып, аралай берип geçeneli almalı bakka jaşılıp, аралай берип geçeneli almalı bakka jaşılıp. Sen üçün dalayırdadım, dağ ele gele kırdadım. Gettirgen günüm boynumdan geçirip koysun cırgalım. Gettirgen günüm boynumdan geçirip koysun cırgalım. Gettirgen günüm boynumdan geçirip koysun cırgalım. Кол чабар болсун. Жакшылап эле бир кол чабып коелучу келиңиздер, Кетирген күнүм мойнумда кечирип койчу жыргалым дейт. Кечирип коюңуздар эми ким болсо да. Токтой апаңызды кечирелик. Бактыгүл эжеке кош келипсиз. Бактыгүл эжекебиз жанатан бери сиздер ырдасаңыздар кошулуп кеткизи келип, ырдагысы келип отурат. Кош келиңиз. Апа, токтун жашы эле сиз окшойсуз. Жашы мен. Эң жашы. Мына эң жашыга аябай түйшүк көп болот го баягы. Тигим алып келе кой, муну көтөрүп бара кой дегенчи. Жок, бизде андай жок. Баарыбыз эле кийген болсок барып кыла беребиз. Андай уруп чидебейбиз. Баарыбыз ынтымактуубуз. Мен ушу топко деле эмем жок болчу. Шуну топ ар бир уруудан чогулганбыз. Биздин айла ар бир эмеде Ноорузда өркесе болот. Анын өркеседе мен бийлеп калдым. Анан эле жеңим, жаңы жеңим эле эме кылып жазып чыкырды. Ушундай болот деп. Мен жок кача албам десем болбойт. Ошенткен анан эме кыланан энегер күндө концерт коюп калдык. Эме кылып жүргөн ошол ошолорго кошулуп калдым. Башында эме кылып эмесмин, эми колумда кайненем бар болчу тамда. Жакында өчүп кетти. Анан ошентип кошулуп калдым. Эме болсо мырдап айла кой, тиң эмне дешти. Анан мырдап айла койдон кайра өзүмдү өзүм эме кылып балдар анан мейли үйдө отурганда эмне деп анан көрбөгүн ачып эме көрүнүп анан ошого силар кошулуп калдым. Ошол азыр кичине чакан эмебиз бар, ошону иштетебиз. Жакшы, кайненем деп калбадыңызбы? Айтып коет го, кайненемдин камырынан баран. Кайненеңиз ушул ырдап калганда батасын берип калчу беле? Сүйүнүп көрүп калганда. Ооба, неметип калчу. Мына кайненем жакында эле 1-апрелде өтүп кетти, 94 жашка чыгып. Аны менин кайненем ушул келинде көрчү эмес да. Мен кередейинде келгенсимен кызым эле болдук, кызымдай көрчү мени. Жакында ошол саат эме болду, мен бир айча булар кошула албай да калдым. Эме өткөнчө чыга албай. Шарт ошондой. 94 деген жаш, бул деген абдан жакшы жаш. Эми ошонун өмүрүн сизге берсин. Ушинтип апалар менен ырдап жүрө бериңиз. Ар дайым апалардын арасынан чыкпаңыз эч жака. Анан бийлеп коймой да талантыңыз бар окшойт да. Буйруза, Динаржа кийинки эфирлерде биз Бактыгүл эжекени бир бийлетели, Буйруза. Талантын бир көрөлү ошондо. Бүгүн бийлеп эле ырдап бериңиз эми келиңиз. Кайсы чыгарманы ырдап бересиз? Тебет эчен келген. Көзмөн чоң. Эчен келгенде бийлей. Мен биринчи жолу ырдап атам. Хорголо кошулуп жүргөм. Келиңиз анда эмесе сизден жагымдуу чыгарма болсун.
armonu çok ile bilgide Yıldızım uçup çıgat yüreğime Gündüzü günüm olsun tüm gözün ay Öküten özün adet yüreğime Gündüzü günüm olsun tüm gözün ay Öküten özün adet yüreğime Bakıdım seni çolpon gözlerimün Baylığım senin nazlı sözlerimin 100 yıldır rahattı algan sayımın Yüzünden bir nur çaçıp öttönümdür 100 yıldır rahattın algan sayımın Yüzümden bir nur çaçıp öttönümdür Akkunun boynunu okşop salalarım Cirese yaşlarımdın aralarım Taptakır ervele etkim gelir Tapşırıp can düğümden sağa varım Taptakır yerine gittim gelir Tapşırıp can düğümden sağa varım Tapşırıp can düğümden sağa varım Колчаулар болсын. Абдан сонун чыгармалар. Бүгүн бизди көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөр дагы муюп угуп жаткан болуш керек. Себептен ушул жашка келип ушундай талант берген, ушундай талантты алып келген, ушундай топту түзүп келген биздин татынакка болгон жетекчибизге ыраазычылык билдириш керек. Жетекчи баягы жакшы болсо топ жакшы болот. Жаман болсо топ жаман болот, а? Ана биздин апаларыбыздын аке жаш балдар болуп татынакка болуп эртеден бери, а? Отурушат. Чайгүл апа, төшүңүздө мынакей баатыр эне, ордени турат. Канча балаңыз бар? 7 балам бар. 7 балаңыз бар, а? 10 бала төрөнгөн, 3 жерде. Калган 7, Кудай буйрса 4. Баатыр энеси. Баатыр эне 4, 3 кызым бар. Өзүнүн ордунда. Жакшы, ошондой мыкты балдарды тарбиялаган сиздерге окшогон апаларыбыз аман болсун. Баягы убакыт деген учкан куш экен, эми дагы отурсак болмок, бирок саатыбыз, убактыбыз ченелүү экен Динаржике. Сизге бир жакшы эркин микрофон берейин, анан кийин бир жакшы чыгарма менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлы. Келиңиз. Эми ушунча атартып тез көлдөн бери келип отурабыз. Ушу бизди жакшынакай тосуп алып, ушу эфирге чакырып, ушинтип бизди тартып талантыбызды элге көрсөтүп аткан сиздерге 7 каналга чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Дагы деле ушундай чакырсаңар келип турсакпы дейбиз. Себеби дегенде биздин өзүбүздүн ушу улуу кичүү болуп уюшуп алган тобубуздун талантын элге таанытышыбыз керек. Эл эмес өзүбүздүн айыл ичи деле көбү билбейт да, анан ошолор деле көрүп, ыраазы болгудай болуп, ушинтип эфирге тартылып турсак деген ойдобуз. Буюрса, анан аракетибиз жакшы эле. Чакырсаңар келип турабыз. Буйруза, сиздер үчүн эшик ачык. Мына ошол Талант топулар телепрограммасы ар дайым ушул кыргыз элиндеги талант топулардын өнөрүн, талантын элге тартуулап турабыз. Дагы да болсо телетайларды кийип бир күнү келип кеттиңиздер. Кудай буйрса. Күтөбүз сиздер да. Анан кайсыл чыгарма менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз? Кандай десем, азыр биздин общий эмелүү бак хор менен нерсек, биздин кыздар деген ырдырдап коелу. Бизде кыздар, э? Анан келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бөл эне апалар тобунун жагымдуу чыгармасынан кийин биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз.
ақыл көріп, ене сөзін еске түйген, тойлымда торылышып, көздеріне оты күйген, келбетінде қылған құштар, кешемді біздің қыздар қырғыз қыздар. Келбетіне қылған құштар, кешемді біздің қыздар қырғыз қыздар. Ұяты бар жүздерінде, сүйісі бар көздерінде, илепменен тартып алам, ширині бар сөздерінде, келбетіне қылған құштар, кешемді біздің қыздар қырғыз қыздар. Келбетіне қылған құштар, кешемді біздің қыздар қырғыз қыздар. Жүрегінде жалын ойной, жазғайланып қыш қыздар, жігіттерге жол көрсетті, сырға бекен біздің қыздар. Келбетіне қылған құштар, кешемді біздің қыздар қырғыз қыздар. Келбетіне қылған құштар, кешемді біздің қыздар қырғыз қыздар. Біздің қыздар қырғыз қыздар. Кол чалар болсын, арматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн Атайын Ысык-Көл областынын Ысык-Көл районунун Темир айылынан келген биздин таланттуу апаларыбыз өз өнөрлөрүн тартылап берди. Ыраазычылык билдирели. Апалар аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Ушинтип эле ырдап, көңүл ачып, кыргыз элине бир жакшы маанай тартылап жүрө бериңиздер. Бакытбек эске да ыраазычылык билдирели. Ушулар апаларды колдоп, коштоп, кубаттап, ар дайым апалардын жанынан чыкпаңыз. Апалар менен бир болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер таланттуу апалар телепрограммасын көрдүңүздөр. Эгерде сиздер да мына ушул биздин берүүгө келүүнү кааласаңыздар, төмөндөгү жазылган номерлерге байланышсаңыздар болот. Ар дайым сиздер үчүн эшигибиз ачык. Сиздердин өнөрдү, талантты жалпы республикага көрсөтүүгө дайым даярбыз. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп, сак саламат болуңуздар.